Казакстан кытайлык саякатчылар үчүн жеткиликтүү болот. Бул үчүн заманбап санариптик куралдар колдонулат. Мисалы, Казак туризм улуттук компаниясы кытайлык Зовую туристик платформасы менен кызматташуу боюнча меморандумга кол койду. Бул биринчи кезекте өлкөнүн туристтик өнүмдөрүн Кытайдын онлайн аянтчаларында илгерилетүү үчүн санариптик экосистеманы курууга мүмкүндүк берет. Ал эми Кытай Эл Республикасынын жашоочулары платформа аркылуу саякаттарды пландаштырып, жергиликтүү мейманканалар, маршруттар жана гидтердин кызматтары тууралуу биле алышат. Нужно весь контент, который Казакстанда бардык контентти кытайлык туристтерге кызыктуу кылып, санариптештирүү керек. Ошондуктан биринчи жолугушууну Алматыда, экинчи жолугушууну бул жерде Астанада өткөрдүк. Келечекте Шымкентке, Түркистанга, Актауга, Өскеменге жана башка шаарларга барууну пландап жатабыз. Бирок алар бул шаарларды жана Казакстанды гана эмес, Алматыда ачылган кеңсе бүткүл Борбордук Азияны санариптештирүү үчүн иштейт деп айтууга болот. Ал эми Казакстан бул жерде аймакка кирүү чекити, башкача айтканда дарбаза катары кызмат кылат. точка входа, то есть вратами в эту самую Центральную Азию. Кытайлык саякатчылардын арасында эң популярдуу багыттар Алматы, Астана жана Түркистан облусу. Бирок адистер туристтик агымды өлкөнүн башка аймактарына да багыттоону пландаштырууда. Мисалы, Чыгыш Казакстан жана Маңгыстау облустары, ошондой эле Шымкент. 泰是一个非常美丽的国家。 Казакстандын туристтик мүмкүнчүлүгү абдан чоң, бирок бул тууралуу көбүрөөк адамдар билүүсү үчүн системалуу иш алып баруу зарыл. Өткөн жылы Кытай платформаларына жайгаштырылган Казакстан тууралуу видеолор 5 миллиардга жакын көрүү топтогон. Биз туризмден түшкөн жылдык кирешени 2-3 миллиард долларга жеткирүүнү пландаштыруудабыз. Белгилей кетсек, акыркы жылдары эле Казакстан менен Кытай кызматташтыкты активдештирүү боюнча бир катар чараларды көрүштү. Бул туристтик агымдын олуттуу өсүшүнө түрткү болду. Мисалы, 2023-жылы өлкөгө келген кытайлык саякатчылардын саны 370 миңге жетсе, 2024-жылы бул көрсөткүч 655 миңден ашты. Ал эми быйыл Казакстан Кытайдан 1 миллионго чейин турист күтүүдө.